Бүгүнкү берүүдө биз кыргыздарга тектеш болгон дагы бир Алтай эли тыбалыктар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Хакасиядан чыгып, Саян тоолорун ашып, Тыва Республикасына жол тарттык. Тывага кирип келгенде эле мазарга жолуктук. Алтай элдери аны ово же ова дешет. Мындай мазар жайлары бул аймакта көп кездешет. Байыркыда кыргыздар деле обо дешкен. Кийин арабча мазар деп калганбыз. Тывалыктар обону ыйык тутушат. Ага байланыштуу ырым-жырымдары көп. Тыва Республикасына жүргөндө ушундай үйүлгөн таштарды көп жерден байкаса болот. Анын ортосунда орнотулган таякчаны тук дейт. Бизче айтканда бул туу. Эски түрк тилинде дагы тууну тук дешкен. Өзү бул жер ова деп айтылат. Бул ушул жерден арбактарына курулган үй деп түшүндүрүшөт. Бул жерге сыйынып келген адамдар ичинден сырын, калоосун, тилегин айтып, бул курулган үйгө, арбактар курулган үйгө өз салымын кошуп, сөзсүз түрдө анын тилеги аткарылат деген ишеним бар. Обо деп тоо ашуу белдер, суу көл булактар, бийик ыйыктелген бактарактар саналат. Илимпоздордун айтымында обо көчмөндөрдүн эң байыркы, түпкү диний ишенимине байланыштуу ырым. Ага ылайык ар бир жердин ээси, колдочусу болот. Обо ошонун урматына тургузулат. Бул Кызылга бара жаткан жол боюндагы обо мазар. Бул жерден өткөн ар бир жүргөнчү өзүнүн тилегин айтып, каалоолорун айтып, ушул жерге сыйынып, чүпүрөк байлап кетет экен. Биз да ал салтты бузбай байлап коелу деп чечтик. Обого таш же чүпүрөк, желекчелерден тышкары таттуулар, тамак аш калтырылат. Көбүнчө арак же башка ичимдиктерди арбактарга деп чачышат. Мындайча айтканда, алар арбактарга болгон курмандык. Арбактарга кандай белек калтырасын маанилүү эмес. Болгону ал чын жүрөктөн болушу шарт. Айрым элдерде обону 3 айлануу салты сакталып калган. Байланган чүпүрөк хадак делет. Бул буддизм сөзү. Анда 5 түс ыйык саналат. Ак, кызыл, көк, жашыл жана сары. Ар бир түстүн мааниси, колдочусу бар делет. Ошондой эле оболордо Будда келмелеринин текстери жазылган желекчелер да калтырылат. Себеби тывалыктар буддизмдин бир бутагы болгон ламаизм динин карманышат. Ал эми түпкү салттуу дини шаманчылык. Кийин кабыл алган буддизм экөө жуурулушуп кеткен. Бири-бирин толуктап турат десе да болот. Өзү Алтай элдери шаман дешпейт, бакшыны кам же хам дешет. Шаман деген европалыктардан келген сөз. Шаманчылык ишенимин каран чудулге дешет. Мындай ыйык туткан мазарлардын бири Кундуз сук же Кундуз булак. Бул жерди тубалыктар Кундуз сук дешет. Кыргызчалап айтканда Кундуз туу же Кундуз суусу деген маанини берет экен. Иче турган үчүн бул ыйык булактан сууну ичердин алдында өзүнүн жөрөлгөсү бар экен. Анын үчүн 3 жолу суу алып, биринчисин суу ээсине, экинчисин жер ээсине, үчүнчүсүн теңириме деп туруп, анан төртүнчүсүн гана ичет. Муздак экен. Өзү булакты арзан булак дешет экен. Бизде деле андай түшүнүк бар, арашан деп айтылат биз жакта. Тыванын дагы бир өзгөчөлүгү Алтай элдери ыйык туткан байыркы кыргыздар мекендеген Енисей суусу ушул аймакта башталганы. Кызыл шарын бойлоп өткөн Ка-хем суусу. Кыргызча которгондо К дегени чоң, хем дегени суу дегенди билгизет. Ошондо чоң суу десе болот. Бул Хакем Абакан суусу менен кошулуп Енисей дайрасына айланат. Кахем Енисейге айланганга чейин Бихем менен кошулат. Би дегени кичик суу же кичи суу. Ал экөө кошулуп улук хем болот. Андан арагы отуруп Енисейге айланат. Айтмакчы, бул сулар басалган Тоожин кожунунда азыркыга чейин бугу багып,
аңчылык менен оокат кылып жан баккандар бар делет. Айтмакчы, Тывада аксат алыштагы жер суулар көп экен. Маниси боюнча Башат дегенди туюнтат. Райондорун Кожун дешет. Илгерки аскери түзүлүштөн калган. Бизче Кожун, Кошун. Тыва Республикасынын калкынын жалпы саны 320 миңден ашык. Анын 80%га жакынын тывалар түзөт. Башкаласы Кызыл шары 110 миң адам жашайт. Баштапкы аты Белосарск. Андан кийин Кембелдир 1926 жылы Кызыл деп аталган. Рас эле Тыва Советтер Союзуна эң акыркылардан болуп 1944 жылы кирген. СССРга бириккендигинин 20 жылдык урматына ушул эстелик орнотулган. Кызыл шары Азия материгинин географиялык борбору болуп саналат. Буга арналып ушул эстелик орнотулган. Тыва элдик республикасынын Советтер Союзунун курамына өз ыктыяры менен кошулганына байланыштуу 1964 жылы тургузулган. Советтер Союзуна акыркы киргендиктенби же башка себептерденби Кызылдын ортосунда Орусиянын, Тыванын желектеринен тышкары СССРдын да туусу азыр деле илинип турат. Ал эми бул Кызыл шарынын желеги жана герби Кыргызстандын туусуна окшошуп кетет. Хакастарга салыштырмалуу тывалыктар улутчул келишет экен. Бири-бири менен өз тилинде гана сүйлөшүшөт. Акырын сүйлөсө түшүнсө да болот. Эң кызыгы Кызылдын үстүн айланып учкан куш көп. Биздин байкашыбызча ала куйруктар учуп жүрүштү. Шаардын ичине коркпой эле конгону бизди таң калтырды. Бул 3 кабат ак сарай Тыванын өкмөт үйү. Анын алдындагы каланын баш каянты Арат. Андагы фонтандарда абанын салкындыгына карабай жаш балдар сууга түшүүдө. Борбор шаарынын так ортосуна өкмөт үйүнүн жана драмтеатрдын ортосуна ушул Будда динине караштуу барабан орнотулган. Жумуштан чыккандар бул жерден өткөндөр ушул четинен кармап алып, 3 жолу тегеренип, жакшы тилек, жакшы ой, жамандык кетсин деген тилектерди кылышат экен. Бул жерге жаңы үйлөнгөн жаш жубайлар, жөнөкөй жарандар, жаш балдар, кыздар көп келишет экен. Бул кичинекей жыгач үйдө Тыванын эң белгилүү жараны иштейт. Ал 86 жаштагы Кенин Лапсан Моңгуш, Тыванын шаман бакчыларынын башчысы. Бул үйгө аны менен жолугушууга кимдер гана келген эмес. Орусиянын биринчи президенти Борис Ельцинден баштап Америка сенаторлоруна чейин болушкан. Айтмакчы, Американын шаманчылыкты иликтеген фонду ага шаманчылыктын тирүү баалуулугу деген наам ыйгарган. Моңгуш бул урусунун аталышы. Айрым аалымдар мундуз деп которуп жүрүшөт. Кенин Лапсан шаман гана эмес, көп кырдуу талант. Ал акын, жазуучу, этнограф, тарых илимдеринин доктору. Ал Ленинград мамлекеттик университетинин чыгыш факультетин бүтүргөн. Жашы 90га жакындап калган бакшы каарылыкка моюн сунуп, азыр көзү жакшы көрбөй, кулагы жакшы укпай калган экен. Моя работа, моя семья, моя судьба. Биз дагы дүйнөнүн атактуу шаманына төлгө салдырдык. Төлгөнү биздегилердей эле таш менен салат экен. Кыргызстандын келечегин сурадык. Жоо бизге күтүүсүз болду. Тывинский народ и кыргызский народ
Тывалар, кыргыздар биздин тамырыбыз, каныбыз бир элбиз, тилибиз да бир. Мен Тыва жана кыргыз эли дайыма Орусиянын курамында болушун каалайт элем. Байлыктардын баары аябагандай кенен аймакты ээлеген Орусия жеринде. Мунай, газ, токойлор ушул жерде. Буга өтө кылдаттык, калыстык менен кароо керек. Орусиядан алыстабай биригүү керек. Орусиянын колдоосунда болуп өз маданиятыбызды, тилибизди, каада салттарыбызды сактап калышыбыз керек. Негизгиси бул биздин балдарыбыздын келечеги үчүн керек. Ал эми биз эки республиканын ортосундагы туризмди өнүктүрүшүбүз шарт. Биздин балдар бири-бири менен алака түзүшүп, жакындан билиши туура болот. Ошондо гана биз улуу күчкө айланабыз. Кызылда жүрүп, Кыргызстанда окуп келген кыздарды да жолугуп калдык. Манас университетинде билим алышкан экен. Кыргыз менен Тыва тилдери аябай окшош дешет. Окшош сөздөр көп. Мисалы, кара, кара, кулак, кулак, булут, булут, даг, то, так, кыргызчада да бар. У нас кахем и пихем сливаются две реки, и получается Улухем, Енисей, это Энесай. Это по-тувински Энесай? Энесай по-тувински. Атаны ача дейт бизде. Чоң атаны кырган ача дейт. Кырган ача. Бул Алдан Маадыр атындагы Тыванын улуттук музейи. Алдан Маадырдын кыргызчасы Алтымыш Баатыр. Музей жаңы салынган. Аны түбү ушул жакта болгон. Россиянын өзгөчө кырдалдар министри Сергей Шойгунун колдоосунда курулганы айтылат. Алдан Маадыр музейинин кире беришиндеги эң көрүнүктүү жерге коюлган бул таш эстеликтер дагы биздин элге тиешеси бар экенин бул таш эстелиги кабар берип турат. Себеби дегенде бул жерде жазуулардан тышкары анын аягына кыргыздын жарпу урулук эн тамгасы чегилген. Анын жанында жайгашкан мынау таш киши дагы ушу кыргыз жоокерлерине таандык кишиге коюлганын бир белгиси бул анын кулагында кошо чегилген сөйкөсү. Себеби дегенде окумуштуулардын айтымында кыргыз жоокерлерин гана, кыргыз кандарынын гана жана кыргыздарга тиеши болгон кишилерди жерге бергенде анын жанына коюлган таш кишинин кыргыздар гана ошондой кулагына сөйкө чегишишкен. Ал эми колунда кармаган чөйчөгү бул ушул кишинин төөлүктө болсун, ушул кишинин эстелиги төөлүктө болсун деп аны мөрөктүн суусун кармап турган деп элес катары берилчү. Burada bunların damgaları var. Damgası var. Bunun aslında da damga. Şöyle ve böyle. Bu Kırgızların damgası. Эгер таш кишинин колуна чөйчөк кармаганы болсо, ал хан, кагандарга коюлган эстелик. Кемери куру болсо, ал башкаруучу, аким болгон дейт. Өзү бүгүнкү күнгө дүйнө жүзүндө 300дөн ашык таш бетине чегилген байыркы кыргыз эстелик жазуулары белгилүү. Алардын 100дөн ашыгы ушул Тыва республикасынын аймагында табылган. Ал эми 80ден ашыгы Хакасия республикасы менен Минсуйск өрөөнүндө жайгашкан. Мисалы, могу таш. Өзү байыркы арип астыдан үстүгө окулган. Андан тышкары бул таш, ушул жазуулар кыргыздарга тиешелүү дегенин муну астында турган эн тамга белгизип турат. Бул кыргыздын жалпы урулук эн тамгасы деп айтылат. Азыркыга чейин кыргыздардын урулук эн тамгасы ушундай. Тилчилер байыркы жазуулар оңдон солго окулган дешет. Азыр ошол улуттук музейдеги мынөрөкү таштакы мынөрөкү айкел, балбал таш дегендер, таштын бетиндеги бүт жазуулар илгерки кыргыздар көз өткөндөн кийин үстүнө коюлган мазар таштар бардыгы. Ошол таштардын беттериндеги жазуулардын бардыгы Енисей кыргыз, Енисейдеги кыргыз каганатынын учурунда жазылган жазуулар. Муну бүгүнкү күнгө чейин бардыгы айтып келишкен. Жалпы түрк эстеликтери деп. Чын эле жалпы түрк эстеликтери. Бирок ошолордун ичинде ушулардын бардыгына ээлик кылып, өз мамлекетин куруп, кыргыз деген ат менен, кыргыздын жазуусу деген жазуу менен аттандырып, ар бир ошол мамлекетте жашаган түрк уруулары, ошол учурда кыргыз деп аталган элдер жазган жазуулар, адабий тил, ошол учурдагы мамлекеттик тил,
кыргыз каганаты башкарылган тилдеги жазуулар. Бул жазуулардын жандарында кээ бир балбал таштарда жазуулар жазылат дагы кыргыздын эң тамгалары чегилген. Булардын бардыгы кыргыз, байыркы кыргыздардын жазуу эстеликтери экендиги шексиз далил буга. Булардын бардыгын эң өкүнүчтүүсү, мисалы үчүн ушундай жалпы мурастын ээси болуп туруп, ушу жерде жашаган түрк элдери мунун мааниsin көп түшүнбөйт. Кыргызстанда жашаган кыргыздар мунун мааниsin жакшы түшүнбөйт. Түркияда түшүнөт. Түркияда мунун баарын абдан кеп кылышат. Мектептердеки, университеттериндеки окуу жайларын баарында окутат. Бирок эң өкүнүчтүүсү Кыргызстанда да окутулбайт. Билген киши жок эле ушуга чейин. Кудайга шүгүр, Манас университети ачылгандан кийин биздин кыргыздардан адистер даярдалды. Азыр окуй алышат, изилдей алышат. Гилейген илимий изилдөөлөрдү чыгарып, алгачкыларына жарыяланды. Кыргыз жазууларынын түбү терең болгону менен эл аралык аренага кийин чыккан делет. Хакас тарыхчыларынын айтымында кыргыз жазуулары башка элдерге кыргыз каганатынын күчтөгөн мезгилинде кеңири тараган. Байыркы кыргыз жазуулары 8-кылымдын 1-чейрегинен баштап активдүү колдонула баштаган. Ал учурда кыргыз эл башчылары Кытай, Тибет, өңдүү мамлекеттер менен алака түзүп, ал жака элчилерин жөнөтүп, ал өлкөлөрдүн башчылары менен кат алышып турган. Мисалы, ошол учурдагы Тан династиясынын императорунун сарайында атайы кыргыз кагандарынын каттарын которуу үчүн котормочулардан тобу болгону белгилүү. Тыбалыктардын арасында Кыргыз, Кыргызов деген фамилиялар көп эле кездешет. Элибиздин айрым сөөктөрү кыргыздардан тараган. Ата-бабабыз кыргыз болгон дегендер да бар. Алардын бири бизди коштоп жүргөн Доржу Чортуй Ол. Ученые генетики, медицинская генетика установили, что тувинцы относятся вообще к древнейшим тюркским народам Саян Алтая. Генетик окумуштууларынын изилдөөлөрү боюнча тывалар Саян Алтайдын эң байыркы элдеринин бири болуп саналат. Биздин каныбызда байыркы түрк компоненттери, анын ичинде Энисей кыргыздарыныкы да бар экени далилденген. Азыр деле Тыванын борбордук райондорунда кыргыз уруулары жашашат. Алар аябай көп. Мисалы силерге кызык болсо керек. Менин атам да кыргыз уруусунан болот. Ал мага дайыма айтар эле: "Балам, биздин уруу аябай эски, байыркы уруулардан болот. Биздин ата-бабаларыбыз бул жерди 100 жылдап, 1000 жылдап жердешкен. Тыва 44-жылы Советтер Союзунун курамына кирген. Ошондо элге паспорт тапшыра башташкан. Башкалар эле менин атамды да сельсоветке чакырган экен. Ага кыргыз, Могуш деген фамилиялар эски заман. Андан баш тартыңыз. Доржу кыргыз дегендин ордуна биз сизге орусча ысым коелу. Ошентип биздин фамилиядан кыргыз деген сөздү алып салып, Доржу деген атынын ордуна Михаил деген ысым беришкен экен. Кызыгы биздеги кыргыз уруусунун өкүлдөрү ак бубак чачтуу болушат. Менин атамдын чачы кызгылтым сары болчу, көздөрү көк, Илбирстикиндей эле. Мен сиздердин эмнеге көзүңүз көк деп атаман сураганым эсимде. Ал күлүп, биздин ата-бабаларыбыздын бардыгынын көзү ушундай болгон дечү. Ал эми атамын карындашынын кашынын түсү кызгылтым эле. Кашы узун, калың болгондуктан шамалда бир кызыктай көрүнчү. Азыр кыргыз фамилияларын калыбына келтиргендер бар. Мисалы биздин көмөкөйү менен ырдаган Хамей деген улуттук кырчыларыбыздын изилдеген Илимпоз айым бар. Анын аты жөнү Зоя Кыргызовна Кыргыз, фамилиясы Кыргыз, чачы ак бурул. Тывалар байыркы эл катары өзүнүн канында байыркы төлө, кыргыз, уйгур, кийин монголдун кандары бар. Азыр таза кандуу деле эл жок болсо керек. Түбүбүз бир, тектешпиз дегенибиз менен ошол эле тывалыктардын тилин изилдеген, иликтеген кыргызстандык Илимпоз тилчилери жок. Байыркы аталарыбыз жердеген, бабаларыбыздан калган байлык, баалуулуктар жетиштүү иликтенбей келгени өкүндүрөт. Бул эстеликтерди үйрөнүү биздин улутубузду коргоо, биздин мамлекетибизди кубаттандыруу. Өзүнүн улутту коргоо деген улуттук аң сезимде мекенчилдик, өзүнүн калк үчүн жанын үрөп, жан дүйнөсүн берген, өзүнүн тарыхын билген адам гана келечегине умтулат. Аларды билбесе, азыркы маңкурттарда болуп, Чыңгыз атабыз айтып кеткен манкуртизм деген, Төлөгөн Касымбеков атабыз айтып кеткен кутумчулук деген бизди куурата берет. Эгер биз бул жалпы маданиятыбызды үйрөнсөк, кыргыз улутун бириктире турган, кыргыз улутуна
пайдыбал боло турган, түркүк боло турган мурас ушул мурастар. Андан кийин манастар келет. Мына манас деген биздин улуу дастаныбыздын чыгышынын башаттары да ушул мына таштакы жазуулар да. Мына кечээ Какасиядагы Барсбек Кагандын эстелигин көрдүк. Анда эмне деген дастан жатат. Көздөн жаш кылгырды. Ошонун эстампажын алып атканда. Бул кыргыздын улуулугу ошондо жатат. Мамлекеттүүлүктүн пайдыбалы аякта жаткандыгынан кабар берип жатат. Ошо калктын бейкутчулугун, журтунун бейкутчулугун ойлонгон Кагандын кептери турат ал жердечи. Биз буларды билбесек, кыргыз мамлекетин кантип күчтөндүрөбүз? Мамлекетти ким күчтөндүрөт? Руху бийик, өзүнүн эски жана жаңы мурасын, келечекте баса турган жолдорун так билген генеке адам күйүп пышат. Ошону кубаттандырууга аракет кылат. Эгер алардын баарын билбесе, манкуртчулук жейт, кутумчулук эзет, кууратат, бүтүрөт. Ошондуктан биз өз улутубуздун, өз ата бабаларыбыздын калтырган мурастарын көздүн карайгындай сактап, элибизге, журтубузга, өзгөчө жаштарыбызга, мектептерибиздин, университеттерибиздин баарына коюшубуз керек. Менин айлам жок. Эгер менин айлам болсо, кыргыз мамлекетинде атайын министрлик курат элем. Жалаң ушул кыргыздын байыркы мурастарын изилдей турган. Кайсы элдин азыр бүт Американы, Батыш Европаны туурайбыз. Ошол элдердин ушундай маданияттары бар бекен? Но биздин ата бабаларыбыз жараткан маданият. Кыргыздарга тиешелүү маданият, чубаларга тиешелүү маданият, алтайларга тиешелүү. Булардын курамындагы элдердин бардыгы байыркы кыргыздардан тараган элдер. Биз ошол тарыхты билишибиз керек. Биз булар менен бүт дүйнөдөгү түрк элдер менен бирге турган, бизди бириктире турган уңгу түп мурасыбыз мына ушулар. Биз бириксек гана күчтүү болобуз. Бирикпесек бизди бөлүнгөндү бөрү жейт деп, ар кимибизди ар жерде жей берет. Бүгүнкү цивилизация, бүгүнкү жашоонун усулу ушул болуп калды. Мына ушуга кыргыз бийлиги, кыргыз башкаруучулары абдан көңүл бөлүш керек. Кийинки берүүлөрдө Хакасия менен Тывада жашап, иштеп жүргөн мекендештерибиз жөнүндө сөз кылмакчыбыз.